биздин бүгүнкү жан дүйлө программабызга тоңур менен атайын келген таланттар катышып отурат. Өнөр дүйнөсүндө жүргөн мына өнөрлүү ырчылар, обончулар дегендей аткаруучулар. Ана мына башынан сөздү баштайды. Мына жаныбызда тааныштыра кетейин силерге. Элмира Дүйшеева. Өзүңүздөр билесиздер, белгилүү аткаруучу, ырчы дегендей ошондой эле Манастандагы үзүндүлөрдү айтып жүргөн манасчы кызыбыз. Анан Алмагүл Калмамбетова менекей, ала мына кыздын ырчы кызыбыз. Ошондой эле Темиркан Ибраев, обончу дагы, мугалим дагы, өзү аткаруучу дагы. Анда болду Элмира, сенден сөздү баштайлы. Маданият үйүндө өзүң отурат, тоңур айында кандай ишtir атат бүгүнкү күндө? Анан чыгармач адамдар кандай болду дегендей ошол жерде токтолсоңуз. Эл менен да учураша кетели. Ошентип жаатырабаган жакшынакай жаз айынан өтүп жакшы мезгилге келип, ырдагыбыз келип турган убакыт агай. Сонун убакта чакырып калыптырсыздар. Биз ошентип Төлөмүш Океев атындагы Маданият үйүнүн кызматкерлери Тоң районунда ошентип бүгүн келип калдык. Жакшы. Эл журт менен учурашып, амандашып, жакшылыктарды бөлүшөлү деп. Атайын келгеден кийин ырдайлап келдик да, туурабы? Анда эмесе азыр биздин эме Мөркан Токсобаева деген эжекебиз бар, белгилүү акын, абдан көп ондо ырлары бар. Мажүрүмтал деген ыры кимдер гана ырдабаган. Ушундай. Анан эми өзүм заказ берип, анан Тоң жөнүндө өзүм дагы Тоң районунун патриот кызы катары жакшы бир ыр жазып бериңизчи десем жазып берди эле. Анан обонун иним бир тууган Туратбек Дүйшеев обону чыгарып берген. Ошону ырдап жүрөм. Айында жакшы райондук иш-чараларда, туугандардын баягы той тамашаларында дегендей. Анан биз кээде тойго да кызмат кылып калабыз, чакырган жерге барып. Анан ошондо ырдап коет экен. Майдай тоңумдун ай, тодашы эстени чыкпаган. Томурган майдай тоңумдун ай, тодашы эстени чыкпаган. Көргөндүн көзүн талдырган ай, көлүмдө көл барбы, дүркүрөп өсүп келаткан ай, дүйнөдө тоңдой жер барбы. Ажайып сулуу таң аткан ай, аламда тоңдой жер барбы. Манжылы мазар айтылуу, ойдаке жаткан ыйык жер. Өлүмдүн көркүн артырып ай, көлбөрүп жатат биктөр. Өлүмдүн көркүн артырып ай, көлбөрүп жатат биктөр. Көргөндүн көзүн талдырган ай, көлүмдө көл барбы, дүркүрөп өсүп келаткан ай, дүйнөдө тоңдой жер барбы. Ажайып сулуу таң аткан бей, аламда тоңдой жер барбы. Ташынан шум кар учкан жер ай, тастарата кутман жер. Ханбакайдай бабабыз ай, кароолун карап чыккан жер. Ханбакайдай бабабыз ай, кароолун карап чыккан жер. Көргөндүн көзүн талдырган ай, көлүмдө көл барбы, дүркүрөп өсүп келаткан ай, дүйнөдө тоңдой жер барбы. Ажайып сулуу таң аткан ай, аламда тоңдой жер барбы. Көргөндүн көзүн талдырган ай, көлүмдө көл барбы, дүркүрөп өсүп келаткан ай, дүйнөдө тоңдой жер барбы. Ажайып сулуу таң аткан ай, аламда тоңдой жер барбы. Аламда тоңдой жер
Рахмат. Алмаз Гүрбанаке, сен дагы ошол Тоң районунун кулунусуң өзүң дагы. Бүгүнкү иштер боюнча айтсаң, эмне кылып атасың дегенде, чыгармачылык жөнүндө айтсаң. Мен балдарым кичирээк болуп, 6 балам бар. Балдарым кичирээк болуп, чыгармачылыкка кечирээк аралашып калдым. Аралашкан мына быйыл 4 жылга кетти. Анан жумушка киргенден баштап эле эл мережеге тамашалап, эл мереже чачпагыңды кармап эле аркаңда эле жүрөйүнчү деп жүрүп, мына Кудай буйрса жакшынакай коллективим бар. Аябай ынтымактуубуз коллективибиз. Темиркан байкен баштап, мына Усуп байке, Замир эже бар биздин башыбызда, баш көз болуп, бизге акыл насааттарын айтып, анан баягы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып дегендей жакшы ынтымак менен көп жумуштарды аткарып иштеп келатабыз. Кудайга шүгүр дегим келет. Анан бизде негизи Тоңдо таланттар көп деп төркүнүм жетебизге келсем айтып калышат. Ой, Тоңдо таланттуулар көпсүңөр деп, анан мен күлүп калам. Ошо Тоңдун топурак алтын деп ошо жака кетип калгамда силерден качып депчи. Анан баягы тамаша бардыгы. Анан ошол жакшы коллективим, ошо коллективиме сыймыктанам. Тоңдуктар талантты таптайт да. Ошол мурат таптаган үчүн. Чыгармачылыкка аралашып, бирок баягы 4 жыл болду дегеним менен балдарым ушу кичинекей болсо дагы ушунчалык баягы кыргыз ырлары, обондорун таштабай ырдап, комузумду ошол 4-класста эле комуз черткен экен. Ошол кезден баштап комузумду колума түшүрбөй, кечкисин күндүз убактым болсо да кечкисин отура калып ырдап, ушинтип жүрүп, анан ошол балдарым жогойткондон кийин ушинтип ырдап калдым. Эми кайсы ырды аткарып берсе турасыз? Эми азыр биринчи Темиркан байке бир кыргыз жери деген жакшы чыгарма бар эмес, ошону аткарып бербейм деп. Türlü
келди. Баракалла, рахмат алыңыз. Анан темике мынакей кыздар айтып атпайбы? Эми сен устат катарында. Бир катар чыгармачылыкта баягы такшалып калган адам катарында. Анан мына өзүндөгү чындыгын такшалып калган үчүн огондор жана күйдөр чыгарып атпайсыңбы? Анан дегеле ошол артынан келаткан бул жаштарга азыр көрүп атат, мына ушулар менен иштешүү, анан ушулардын чыгармачылыгына кандай карайсың деген да пикириң. Эми биздин чөйрөдө баары бири-бирине аябай Эр шаркак бири-бирине жардам беришип, ант мененче бир жакшы иштер жаралбайт да. Анан кыздарыбыздын ушул айткандарын баарын биз дагы жасап, кайсы ырды таап келсе ошонун баарын биз дагы изденип иштеп аракет кылып беребиз. Записине чейин тоолоп беребиз. Жалгыздар көрүп болбойт деген жакшы сөз бар го бизде, туурабы? Анысыкандай жалгыз ырчы эчтеке чыга албайт да. Жалгыз музыкант кайда барат деген да. Мана ошо маданият үйүндө бирдикте иштеп аткандан кийин барыңыздар бир чыгармачылык ордосун түзүп атпайсыздарбы? Анда мен жана комуз черттим 4-чү классман деп айтып калдым. Эми ошо комуздун куштасында дагы ырдап бербейм. Жакшы болот. Мына сіздердің барыңызға сұрау мындай. Баягы мурда маданият үйүндө райондук. Анан айыл аймактарында дагы ушундай маданият үйлөр бар да. Чармачыл деген бар аятта топтор дагы. Анан ошо маданият үйлөрү ошол эреттерге келип, айыл жергесине келип концерт коюшуда. Чармачылыгын тартуулаша эле дегенде. Анан ушулар бүгүнкү күндө кандай колго алынып атат Тоң районунда ушул маселе. Алар менен чармачылык кандай болуп атат? Айыл аймагындагы маданият эреттеги. Айыл аймактар өз-өзүнчө ошол мисалы үчүн бир айыл аймагында болсо ошонун өзүнүн эле клубундагылар, ошол жердеги работниктер эле баарын кызматкерлер аракет кылып ушундай. Ар бир айыл ичинде өзүнчө баарын тең кыдырып концерт койгон. Концерт коймой жок, концерт келбейт азырча. Бирок клубдар жабылып калган жок. Биздин Тоң районунда ушул ар бир айылды кыдырып берки медициналык жумушум менен ар бир айылга барам го. Анан ушул клуб бир кездерде баягы эгемендикти алгандан кийин, союз кулагандан кийин клубдар каралбай калган негизиче. Азыр болсо
кадимкидей клубтар иштеп калды. Мындай бир жолго коюлуп калды. Бирок баягы эки жактан концерт келбеген менен айылдарда көчө квартал болду, ыргеселер, сары белдер, ушундай бир нерселер, ушундай бир жолго коюлуп жакшы болуп калды ар бир айылда. Зав клубтар жакшынакай болуп, китепканачылар иштеп. Зав клубтар өздөрү. Айыл өкмөт ичиндеги айылдар жарышып, ыргесе уюштуруп мына Айыл өкмөткө баш ийген. Ыргеселер бар эле. Ошондой болдошуп көтөрүп келип, туура айта, жана көчө майрамы ар бир айылда көчө майрамдар бар. Ай көчөлөр тазалап, жылда Нооруз майрамында ушунчалык шаан шөкөт менен боз үйлөрдү тигишип, ар бир көчө тазалык боюнча анан өздөрүнө чакан концерттерди коюшуп ар бир көчөдө. Байбичелерден өйдө ырдашып, апаларыбыздан өйдө. Ушундай бир шаңдуу өтчү эле, анан быйыл эми шартка жараша өтө андай болгон жок, анан эми ушул кырсыктан аман эсен баардыгыбыз элибиз журтубуз чыгып кетсе, анан Кудай буйрса кайрадан баардыгы ордуна келет деп ишенебиз. Баягы чыгармачылыкта чарчоо болбойт. Чыгармачылык токтоп калбаш керек да. Дайыма изденүү аракетинде болот. Чыгармачылык дайыма эл арасында болуш керек деген да. Чыгармачылык элге тартуулайсың да, негизи ошол. Туурабы? Анан сен мындай оңдурларын жазып жүрөсүң, ушунда негизги максат. Элге жетсин деген тилектер, туурабы? Тоолор менин ырыскым сөзү Байдылда Сарнабаевдык. Canımın yaşlılığını bin cünükü yeni içinde bir adam Güdemi sildir balay sürür adam Ataktan büyük olsun olsun Bir görüldüğü olur adam Alamola görüldüğü olur adam Olur benim tokoy benim canım Cansın onda canımında caştı Alar birdi vasayganda bulmadı Canım verir bir yazgan cakşıdı Bin cünükü yeni içinde bir adam Günümüz yedi balay sürür adam Ataktan büyük olsun olsun Bir yerde dönülgüyle olur adam Alamola dönülgüyle olur adam Kullar uçkan kollar meymen Irıskın dağırak edi dağ bizde Cüzün bir karşağında Bin cünükü yer içinde bir adam Küttüğünü bezilde bala sürür adam Ataklardan bir bozuk olsun Bizinde görülgülü kurur adam Anatola görülgülü kurur adam Рахмат. Мына Элмира силер дагы ушул эми жергиликтүү обончулар менен ырды иштешип келатпайсыңарбы, аткарып алардын ырларынча. Чыныгында силер болбосоңор ыр элге жете бербейт. Негизи бул жерде аткаруучунун негизги чоң эмеси бар да, ролу бар. Анан мына сен дагы ушул кимдер менен иштеп келатасың дегенде, кайсы обончулардын ырын аткарып келатасың? Доктурбай Урманбетов, Саткын Байдуев, деги эле көлдөгү Раматлык көз өтүп кетти, Салы агайдын Карымшаков. Досум сөндө өчү, ошонун жетекчиси. Ошо Салы агайдын ырын, мынатиги Темикемдин ар киминин, ар кайсыл обончунун обонуна көңүл бурганга аракет кылам. Анан азыр дагы кимди айтпай кеттим. Жанагы Ким агайдын Темикем мен ырын ырдайм го, кыздын сыры. Жекшен Тагаев агайыбыздын ошо кыздын сыры деген ырын ырдап бербейминби? Жакшы улутанды. Sırdaşıp жүргөн kişime sırrыңды айтам кичине Ömürlüş bolsun деп ойлоймай өзүмө жаккан кишиге Ömürlüş bolsun деп ойлоймай өзүмө жаккан кишиге Min
Айтылар бир жигиттер анчалгай неге шаштыңар. Айтылар бир жигиттер анчалгай неге шаштыңар. Анчалгай неге шаштыңар. Рахмат Элмира. Мына Алмагүл дагы сен дагы кайсы ушул обончулар менен иштеп келатасың. Кимдердин ырларын алып чыгып жүрөсүң дегеним. Мен көбүнчөсүн мага жаккан ырларды эле ырдай берем да. Анан Жеңишбек Шамшиевдин ырларын ырдап калам, Жумамедин Шералиев атабыздын ырын ырдап калам. Деги эле өзүмө кайсылары жакса эле ошону ырдай берем. Азыр эми айтып калдым Жумамедин Шералиев атабыздын деп ошол кыштак четинде деген жакшы чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот анда. Өрттөнүп жакан аймагы, таласы кийген сайманы, токчолуп жетту айылымдын, төгөнгө сеңге каймагы, жарогер толук болсойдун, жолунан тостум, жолунан тостум, жолунан тостум жайдары. Жүрүктүн калы чертеле, кучагын жаян селкеге, каректен отту жаныны, коймонжу таштар серкеле, эркелебести аймалай. Кусабы сүйү, кусабы сүйү, кусабы сүйү шертеле. Курбуга корбу кымбатта, кубаныч кошуп сырдашса, сырдыйын чечип олтуруп, сезбек бизи бак күн батса, жыргалы белиң сезимдин. Жылдыздар көзүн, жылдыздар көзүн, жылдыздар көзүн ымдашса. Түбөлүп кетти сесимден, түп бактуу кыштак жетинен, жаңыдан чыккан ай нуру, шыкалай бизди секеден, аңдыба бизди алтын ай. Антыбыз не бак, убада не бак, шүртибиз не бак бекеген. Аңдыба бизди алтын ай. Антыбыз не бак, убада не бак, шүртибиз не бак бекеген. Рахмат Алмагүл. Мынакей эми чындыгында Темирбекти айтып атпайбы, Темирканды айтып атпайбызбы? Биз обончу депчи, жергиликтүү обончу деп, эреттик обончу деп. Эми андайлар көп. Мына тоң жергесинде көп чыккандар бар. Эми маркумдарды да эстебей кетпесек болбойт го дейм темеке, туурабы? Мына Кызыл алма деген кандай чыккан чыгарма эле убагында, Мына баарыбыз ушул көпчүлүк элде ырдап, жүрөгүнө жакын алган ушул чыгарма эле. Бирок автору өтүп кетти, кайтып болуп. Бир арман дүйнө деген эми ушундай да. Бирок өзү өлсө дагы артында ыры калды мынакей. Эми ошо темеке өзүң ушул Кызыл алманы мынакей айтып, авторун көрүп калсаң керек, өзүң кезигип дегендей. Шайбек агай менен баягы өзүбүз тоңдук болсок дагы биякта окуп жүргөн кезде ошо кишинин кол алдынан өттүк. Ооба. Анан бул кишинин ушул Кызыл алмасын эң биринчи ушул акыл деген бир эжекебиз ырдады эле. Жумабекова. Жумабекова. Ал киши эми ошол кишинин деңгээлине жетиш чындыгында кыйын да. Ошончо да аткарып берелик.
Мынакей эми баягы эмерстер катышып, жакшынакай бир чыгармачылык боюнча азын олуп болсо да ой бөлүштүк, пикир алыштык дегенде. Анан мындан ары силерге чыгармачылык ийгилик каалайлы анда. Рахмат. Өзүңүздөргө дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Аябай бизди дегентип элеттен чакырып, орекинтип чыгармачылыгыбызды эл менен бөлүштүрүп, ушинтип жүздөштүрүп атканыңыздарга абдан чоң ыраазыбыз. Ушундай берүүлөр көп болуп, бизди көп чакырсаңыздар. Жакшы болот анда. Жол алыс болсо деле келип турабыз. Ачык эсибиз. Жаңы дүнө программасына келип туруңуздар. Жаңы чыгармалар менен, жаңы толкундалар менен келип туруңуздар. Сіздер үшін дайыма біздің шығармашылығымыз, шығармашылық коллективіміз сіздер үшін қызмат қыла береді. Сіздерге дайыма шығармашылық игілік, талантыңар өркіндей берсін.